Birinci ayta turgan sözüm sizler menен ушундай составта так ушул жерде бүгүн өлкө үчүн маанилүү күндөрү кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Кайрадан дегеним, эгер саясий кырдаал чөгүнөн түшпөсө, балким мен бүгүн түрмөдө болмокмун. Билесиңер, эки достун ортосундагы тиреш көп кырдаалды өзгөртүп, көп ситуация, көп ушуган окуяларды мындай жаратты. Урматтуу жердештер, мен сиздер менен сыймыктанам. Эмне үчүн? Мен 6 жолу депутат болуп шайландым. Андан башка көптөгөн президенттик шайлоолор болду. Биз Акаев күчөп тургандага каршы шайлоого катыштык. Бакиев күчөп турганда анын ак жолуна каршы шайлоого катыштык. Бирок ар дайым Акмандан, анын ичинде так ушул участоктон 60-70% менен биз ар дайым жеңип келдик. Бүгүн Акаевдин алга Кыргызстанда да жок. Бүгүн Бакиевдин ак жолу да жок. Бүгүн Атамбаевдин СДПКсы дагы жок. Бүгүн биз сиздер менен ушул жерде барбыз. Анткени ата мекендин негизин, партиянын негизин. Бизде бардык жерде күчтүү партиялык уюмдар бар. Бирок анын негизин башатын так ушул акмандыктар, так ушул биздин шайлоо участкасы ушул жердиктер түзөт. Эң кыйын кездерде Нарынга да, Таласка да грузовой автомашинага олтуруп, Куфайкачан, Өтүкчөн, менин классташтарым, анын достору ушул жерден подпись жинаганы, агитация кылганы тарап кетет эле. Бул жагы Баткенге, бул жагы Атбашка чейин кетет эле. Мына ошентип биз үй бүлөлүк диктатурага сөз менен эмес, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөр, ар бириңизден тааныш тууганыңыздар 20 жыл катышты. Мына ошондуктан партиянын ээси, партияны түптөгөндөр биринчи кезекте биз деп мен айтам. Мен 6 жолу шайландым. Бул менде өзгөчө сапат элде жок. Бар болгону үчүн эмес. Же аккан арыктан суу агат деп бир өзгөчө ханзаданын жак сөөктүн тукуму болгондугум үчүн эмес. Бул сиздерде, акмандыктарда өзгөчө касиет бар экендигин, менде эмес, сиздерде бар экендигин далилдейт. Бул биринчиден кара кылды как жарган сапат. Экинчиден чындык үчүн күрөшө билип, өз баасын бере билгендик. Өз кызыкчылыгын тобокелге салгандык. Анткени мен айттым го, бул жактан Кыргызстандын 4 тарабына биз тарап кетет элек деп. Бул сиздердин саргара бөрсөң кызара жортасын деп 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл көздөгөн максатты бербестен көктүк менен, көкжалдык менен өжөрлүк сапатыңыздарды белгилейт. Сиздер мени шайлаган жоксуңуздар, мени тандаган жоксуңуздар. Сиздер өзүңүздөрдүн намыс жолуңуздарды, абир жолуңуздарды тандадыңыздар. Мен ошон үчүн 6 жолу бир да Кыргызстанда мындай айыл жок. Мен сиздерге айткым, бир да Кыргызстанда мындай айыл жок. 60% бийликке жок деген. 30 жылдын ичинде бардык шайлоолорду так ошондой жыйынтыкты ушул жерден берип жүргөнбүз. Араңыздарда учаскалык шайлоо комиссиясын иштегендер да бар. Араңыздарда балким бийликке иштегендер да бар. Эч ким мени жалган айтып атат деп айта албайт. Бул чындык. Ошон үчүн мен сиздер менен өзгөчө калк катары сыймыктанам. Менин мечтам, тилегим болгон. Мен мугалиммин, балдарды тарбиялагам. Мен партиянын лидер катары дагы бүткүл Кыргызстанды кайра тарбияласак, бүткүл Кыргызстандын эли ушул акмандыктарга окшош болсо,
satılbasa, korkbosa, özünün çınığı göz karaş üçün güreşse, doğuş berse, Kırgızdın жаңы мүнөзүн, жаңы Кыргызды пайда кылсам деген тилегим болгон. Бүгүн ал жарым жартылай ишке ашты. Анткени Кыргызстан бүткүл дүйнөнүн окумуштуулары айтып отурат, эксперттери. Биз Өзбекстанга окшобойбуз, биз Тажикстанга окшобойбуз, биз Казакстан менен Түркменистанга да окшобойбуз. Кедей болсок дагы өзүбүздүн баркыбызды билебиз. Биз канга салам айтпаган калкпыз. Дагы ошол касиет, дагы ошол мүнөз мына ушул жерде болгон. Мен киммин? Кол башчымынбы? Жол башчымынбы? Мен сиздердин бириңиздермин. Дагы ушул жердеги мектепте мен окугам. Дагы ушул жол менен Сары Талайга чаң кечип кой кайтаргам. Дагы ушул жол менен пахта териш үчүн Арманияга чейин барып келип жүргөм. Токтогул мектебинде окуганда. Мугалим болгондо да ушул жерде жүргөм. Менин ар бир сөзүм, ар бир оюм, характерим ушул жерде сиздерден, сиздердин араңыздарда калыптанган. Мүнөз башка жактан калыптанбайт. Мүнөз атаңды көрүп калыптанасың. Мүнөз коңшу колоңдорду, досторду, туугандарды көрүп калыптанасың. Бөрү баласы ит болот деп башка мүнөз адам, эгер андай мүнөздүү эл болбосо, ал айылдан астан чыкпайт. Бүт түлкүлөр болсо ал айылдан только түлкү чыгат. Бүт алдамчылар болсо ал айылдан только алдамчылар чыгат. Бүт кошоматчылар болсо ал айылдан ушундай кошоматчылар чыгат. Мен эле эмес, ар бириңиздерде ошол сапат бар деп айтам. Ошон үчүн мен сиздер менен сыймыктанам. Масабиров деген депутат бар. Мындан 5 жыл мурун биздин айылдан 1-2 бала сизге жардам беребиз деп барып калышыптыр. Алар мага тарынып калышкан экен. Мен кийин сүрүштүрүп көрсөм, чын эле катуу тарынтып коюптурмун. Күнөө менден кеткен. Анан ал балдар анын штабына барып, биз Өмүрбек аканын коңшусубуз, ошол көчөдө иштеп беребиз дептир. Анан талай мындай деп айтыптыр. Ошол жакта мен Өмүрбек деген акам бар. Ошого салып койгула деп жолго салган экен. Мен муну менен эмне айткым келет? Бакиевде бул айылга бастырып кирген эмес. Түз өтүп кетет эле. Акаевде бул айылга бастырып кирбейт эле. Карнар сурнайын чалып, желегин көтөрүп, алды айланып кетет эле. Алар мени сыйлайт эле. Алар сиздерди сыйлайт эле. Бүгүн кандай заманга келдик? Эмне акмандыктар өлдү дедиби? Эмне жолбарс сынды дедиби? Бастырып келип, ар бириңердин үйүңөргө печат туруп, акчасын төлөп, илип коюп отурушат. Алардын артында сиздердикиндей 30 жыл чындык үчүн, өз чындык үчүн күрөшкөн тарыхы барбы? Контрабанда менен 20 жыл, 30 жыл байгандар. Бүгүн акчасы келбей, ар бириңердин тагдырыңарды, келечегиңерди сатып алабыз деп турат. Кайсыл партия? 3-4 бийлик, байлык партиялары. Сүйлөшөрдөн мурун биз ойлонушубуз керек. Акмандык деген бийик наамга татыктуу болушубуз керек. Биздин балдарыбыз балким ал тарыхты унутуп калды. Алардын эсине биз сал керек. Мен партиянын акыркы съездин мамлекетти, Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн аллеясында өткөрдүм. Ошолардын эстеликтери турган жерде. Тагы ушул айткан сөзүмдү айттым. Балдар тарыхты унутпасын. Түлкүнү, ууруну герой кылып туу тутпасын. Чындыкты айткан, күрөшкөн адамды арзыматтары ушактап койсо, эл душманы деп, ошол Айдар Алиев, башка ошол жерде эстеликтери турган адамдай кылып атып салбасын. Аларды атып салышкан эл душманы деп. Биз азыр аларды баатырыбыз, сыймыгыбыз деп айкелдерин борборду каянтка коюп сыйынып отурабыз. Тарыхты кайра жазуу Россияда, Европада, Америкада эмес, тарыхты кайра жазуу так ушул жерде, так ушул моментте болуп отурат. Тарыхты өзүбүздүн арабыздан чыккан арзыматтар аркылуу ырдатып башка жаздыртат. Эгер менин Кыргызстан үчүн, айыл үчүн деле кылып берген иштеримди айтсам,
көп убакыт алат. Мен аларды айтпайм. Текебаев эмне кылып берди дегенде. Мен Текебаев эмне кылган жок дегенде айтам. Мен эмне кылбадым? 30 жыл депутат болдум. Прихватизация болгондо колхоздун бир коюн алган жокмун. Сарай, жайлоосу кой-койлору менен алып алган адамдар бүткүл Кыргызстанда болгон. 30 жыл депутат болдум. Президенттер алдымда бүжүрөп турушту. 1-2 гектар жерди ала алган жокмун. Сайдын боюн, көлдүн айланасын, аягын оң жагын, сан жагын калсаң, гектарлаган, 10 гектарлаган алып алган адамдар бар. Четинен кертип азырга чейин сатып жеп отурушат. 30 жыл депутат болдум. Президенттер, губернаторлор менен дос болуп, өкүл ата коюп, өкүл апа коюп, туугандарымды, бөлөлөрүмдү, бажаларымды кызматка койгон жокмун. 5 жыл депутат болбой байып атышат. 5 жыл депутат болбой акылдуу туугандарын министрликке чейин, прокуратура, милицияга чейин коюп отурат. Мына жердештерим айткыла. Мен bir милициянын ичине кирип, bir милицияны койду деп уктуңар 30 жылдын ичинде. Bir налоговикти, же bir прокурорду койду деп уктуңар ушул жерден. Мен келсем, айыл өкмөтү же мектептин директору, акимдер тосуп алып, коноктоп, 1-2 жолу болгон, аны эсептебейбиз. Совсем жок десем да болбойт. Туган катары. Дегенди уктуңарбы? Мынакей мен эмне кылбагандыгымды айтканым мен оюмча маанилүүрөөк. Бир ыр бар эле, тулпар. Не эле? Жок, тулпар карыбас болсо, арыбас болсочу, жаш карыбас болсочу, тулпар арыбас болсочу депчи. Ооба. Тилекке каршы арыйт экенбиз, карыйт экенбиз. Мына мен карап турам. Биз физически алмашып отурабыз. Көп аксакалдарыбыз бул жерде жок. Мен 30 жыл мурун сүйлөгөндө таптакыр башка аксакалдар отурат эле. Ошол кездеги 30 жашар, 40 жашар кычыраган жигиттер бүгүн аксакал болуп алдыңкы рядка келди. Артындагы балдарды тааныбайм дагы. Дүнүйө муун алмашып атат. Бүгүн дүнүйө алмашканы турат. Кандай турмушка өтөбүз? Кандай жашайбыз? Тос сүйлөгөндөй болуп калат экен. Жок, азыр жаман тек бирөө телефондон жазып коюп жиберсе, тос сүйлөп аткан депчи. Турмуш Кыргызстан өзгөргөндүн алдында турат. Мен өз миссиямды жаштарга өткөрүп бердим. Бирок бабанчасынан саясаттан кеттим деп айткан жокмун. Мен ошол жыгылгынга чейин күрөшөм. Жаштарга кеңеш берем, аларды сүрөйм, таптайм, саяпкер болом. Он келсе сүзөм. Мени списать эткен азырынча эрте. Мен муну айтайын дегем артта турган балдарга. Могу алдыдагы ряддагыларды силер карыды деп списать этпегиле. Бөрү карыса бир койлук алы бар деген кыргызда макал. Ошондон чыкканда эми 4-түндө шайлоо болот. Шайлоого биздин партия өзүнүн тизмесин түздү. Ал тизмеге башы көрүнгөн социалдык опростордо эң алдыңкы орунда турган рейтинги жакшы депутаттарды коштук. Жанар Акаев баш болгон, Момбеков, Эльвира Сурабалдиева, жана башкалар. Арасында ар бир региондон тың чыккан адис, кесипкөй адамдарды коштук. Эң негизгиси алар башка партиядан келгендери дагы бар. Башка партиядан келсе дагы алар менен биздин пикирибиз бир болуп, көп маселелерде биз бирдей добуш бергенбиз. Мен түрмөдө камалып жатканда биздин партиянын кээ бир депутаттары майтарылып кеткенде дагы башка партиянын депутаттары колдоп турган. Ошон үчүн башка партиялардын арасында дагы жакшы, бизге көз карашы туура келген адамдар болгон. Ошолардын бир бөлүгү, бар эмес, бир бөлүгү бүгүн бизге келип кошулду. Ошондуктан жаңыланган атамекен деп, жаңы дем деп жаштарга биз берип атабыз.
Эми ниетке жараша болот деп коет Кыргызда. Турмушта оңой алабызбы? Бул өзүбүздө. Кимди тандайбыз? Так ошондой саясат жүрөт. Так ошондой бизде келечек болот. Бар өзүбүздүн колубузда. Добуш сиздердики. Бирок сиздердин менчигиңиздер эмес. Добушту саларда өзүмдүн добушум, өзүм билем деген жоопкерсиз ойдон, жоопкерсиз позициядан алыс болушубуз керек. Ал салынгандан кийин сеники болбой калат. Бийлик башка бирөөнүн колуна кетет. Biz салып атканда балдарыбыздын келечегин, өлкөнүн келечегин аныктап атабыз. Өзүбүздүкүн эмес. Жалпы Кыргызстанды ойлоп туруп, анан салышыбыз керек.